Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде парламент программасы. Алгач жогорку кеңештин бир апта ичиндеги жаңылыктардын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Жазгы талаа иштери башталды. Бирок үрөн, күйүүчү майлоочу майлардын наркы, сугат суулары менен камсыз кылуу жаатындагы даярдык канааттандырабы? Дыйкандарга баасын түшүрүп берүү боюнча иш жасасаңыздар. Коопсуз шаар долбоору ишке ашкандан бери 1,5 миллиард сом түшкөн. Долбоордун 64% гана аткарылган. Канча бюджетке түштү, канча иш сотто каралып атат. Токтогул суу сактагычындагы суунун абалы кандай? Суу маселесин өзүңүздөр билгендей, биз азыр маловодный периодко кирдик. Эми мындан ары жалпы жыйындан сырткары жогорку кеңештин фракция комитет жыйындарында түз чагылдырыла баштайт. Все, что не делается, будем делать во благо демократии, в целях демократии, во благо народа Кыргызстана. Очень большое спасибо. Еще раз благодарю за помощь. Айыл чарбаны алгылыктуу жолго салууда бир катар мыйзам долбоорлоруна өзгөртүүлөр киргизилиши керек. Мындай кадам бул багыттын ар тараптуу өнүгүүсүнө жол ачат. Парламент айыл чарбасына багытталган мыйзам долбоорун 3-чү окууда кабыл алды. Талкуудан кабарчыбыз айтып берет. Мыйзам долбоору республиканын агроөнөр комплексине алдыңкы инновациялык технологияларды киргизүү, айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү, мал чарбачылыгына маркердик геномдук селекцияны ишке ашыруу үчүн укуктук нормаларды түзүүгө багытталган. Азыр эмбрион менен иштеп, ушу ген менен алганда ал көп убакытта өнүкөт. А мындай селекциянын өзүнчө осеменение жасап өндүрсө болот, клеточный түр менен алып чыгарса өндүрсө болот. Мурда Союз учурунда асыл тукум мал чарбачылыгын өстүрүү жакшы жолго коюлган менен ушул күнгө чейин алардын айрымдары гана сакталып калган. Эми кайрадан калыбына келтирүү керек болуп жатат. Өткөндө мен жаллагы Племхост айтып элем сизге. Айтаңыз. Туурабы? Ошол жерде мынакей өзүңүз айткандай азотный бочкасы жок, бүгүн иштей албай отурушат да. Мына ошол жерди иштетсек бүгүн Кыргызстан боюнча биз бүттүгүн обеспечить эткенге мүмкүнчүлүк чечилет эле да. Айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча мыйзамдык кабыл алып коюу менен гана чектелбеш керек. Мыйзамга шайкеш атайын программа иштелип чыгып, анын алкагында иш жүргүзүү керектигин эл өкүлү сунуш кылды. Өзүңүздөр үчүн бир программа түзүп алсаңыздар, бүгүнкү күндө жалпы дүң продукциянын 16,5% айыл чарбасы ээлейт. Жалпы доходдун 2% ээлейт. Ушул жөнүндө дагы ушу закон мына развитие сельского хозяйстводай бир программа түзүп, өзүңүздөр үчүн, биз үчүн бир информация берип койсоңуздар абдан жакшы болот эле. Себеби министерствонун кайсы министерство болбосун алакасы ишинин баары токтолуп эле ушул доходный участкага келип такалыш керек. Бүгүнкү күндүн требования. Белгилүү болгондой, мурдагы министрдин учурунда малдарды башка өлкөгө экспорттоо боюнча тыюу салган токтом кабыл алынган. Депутат Рада Туманбаева ошол токтомдун иштөө тартибине кызыкты. Малдарды башка жакка экспорттоо боюнча токтом кабыл алынган болчу да, ошол кайсыл убакта, кайсыл убакка чейин болгон, качан ошол алынат? Ошол учурда керек болчу, киргизилген. Азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Жаңыча механизмди киргизип, бул жана запрет июльга чейин болчу. Азыр биз аны карап атабыз азыркы учурда. Мисалы үчүн азыр жазгы талаа иштери башталат, дагы жаңы куруулар башталат, фермерлерге деген аны деген реализовать нужно. Ошол боюнча, ошол токтомду жокко чыгаруу боюнча эртелетсеңиздер жакшы болмок да. Жыйын соңунда эл өкүлдөрү аталган мыйзам долбоорун 3-чү окууда кабыл алды. Желим баштыктарды колдонууну кыскартууга багытталган мыйзам долбоору парламентте колдоого алынууда. Салыктык эмес кирешелер тууралуу кодекске өзгөртүүлөр киргизилип, полиэтилен буюмдарын өндүрүү, сырттан ташып келгендер үчүн утилизациялык төлөм алынары каралууда. Адамзат желим баштыктан кантип баш тартат? Экологияга терс таасирин тийгизип жаткан полимер буюмдарынан кантип арылабыз деген маселе Кыргызстанда гана эмес, дүйнө жүзүндө корч турат. Кыргыз өкмөтү желим баштыктарды жоготуу үчүн экономикалык ыкманы колдонууну туура көрүүдө. Полимер сапатына жараша классификацияланат дешет айдыстар. Маселен, желим баштыктарды кайра иштетип, экинчи буюм жасоого мүмкүн эмес. Андыктан мындай желим буюмдарды импорттоп келгендерге жана өндүргөндөргө салык салынмай болууда. Бул мыйзам боюнча тыюу салынбайт. Мыйзам боюнча утилизационный сбор кирет. Эгерде ал өндүрсө же болбосо чет жактан алып кирсе, биз
экономикалык характер менен ошол утилизационный сбордун стоимостун көбөйтө турган болсок, акырын барып сиз айткан баягы бул полимерный пластиковый пакеттерди колдоодон азайтып, баягы кагаз пакеттерге өтүүгө стимул берет элек деген максат менен жөн эле тыйып койсок болбойт деп биз ушул экономический мера менен кетип атабыз да. Утилизация үчүн төлөмдөн түшкөн акча полиэтиленди кайра иштетүүчү компанияларга колдоо катары берилери айтылууда. Учурда өлкөдө полимер өндүрүшүндө 9 ишкана бар. Алар желим бөтөлкөлөр сыяктуу таштандыны кайра иштетип, ар түрдүү идиш аяктарды жана башка буюмдарды чыгарышат. Ошол сандары барбы, расчеттори барбы ошол утилизация боюнча канча каражат чогулат? Мыйзам кабыл алып бергенден кийин өкмөттүн чечимине чейин бул анализдерди жүргүзөбүз. Ошону туура деп эсептейсизби? Мен экономиканын өкүлү. Ошол туурабы? Алдын ала расчеттор даярдабайсыңарбы? Могу справка обоснованияны карап атам, сандар жок. Расчеттор болуш керек да, экономический расчеттор. Анан жана тактап кетейли. Ошодон түшкөн неналоговый доходдор. Энный сумма болот да, ошол энный сумманы жана утилизационный компанияларга которуп бериш керек. Депутат Бактыбек Турусбеков таштанды полигону жок болгондуктан Желим баштыктан өзгөчө Ысык көл жабыркап жатканын айтты. Ысык көл районуна, облусуна туристтер 1 миллион деп коелу, 1 миллион келет. 3 күнгө келген 3 бөтөлкөнү алса bir күнүнө 10 миллион бөтөлкө. Жылда 3 только трехдневник 3 күнгө келгендер. Ошонун баары көлдө калып атат. Переработка жок, жылдан жылга калып атат, бир полигон жок. Муну кандай дейсиңер? Пакетин санабай эле коеюн. Мына 10 миллион бөтөлкө только 3 күн келген эс алып келген кишилер таштап кетип атат. Эгер утилизация үчүн төлөм алынып баштаса, Желим баштыктын баасы кымбаттайт. Кагаз баштыктарга өтөлүү деген дагы сунуштар бар. Белгилей кетсек, 2 жыл ичинде Кыргызстанга $630 000 280 тонна Желим баштык кирген. Башка жылдарга салыштырмалуу быйылкы жылы кургакчылык болору айтылган. Ошого байланыштуу Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү былтыркыга салыштырмалуу 30% аз болгону байкалды. Мындай учурда электр энергиясына болгон муктаждык артып, пайдалануучуларга зыянын тийгизиши мүмкүн. Парламенттин отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитети аталган тармакты тейлеген өкүлдөрдүн маалыматын укту. Токтогул КЭСи өлкөнү жарыктандыруунун бирден бир булагы болуп эсептелинет. Бирок анын толук кандуу иш жүргүзүүсү аба ырайына байланыштуу. Быйылкы жылы кургакчылык өткөлү башталгандыктан суунун азайышы байкалууда. Суу маселесин өзүңүздөр билгендей, биз азыр маловодный периодко кирдик. Маалымат аркылуу айта кетсең, бул жыл менен биз чектелбейбиз. Кийинки 22-жылы бул маловодный циклдын пигине түшөбүз. Бул дагы эле биз пикке жете элек деген сөз. Анан эми бүгүнкү күндө Токтогул суу сактагычында бүгүнкү күнгө 9 миллиард 897 миллион метр куб суу бар. Былтыркы ушул күнгө салыштырмалуу былтыр ушул күндө 12 миллиард 745 миллион метр куб болчу. Суу тартыш мезгилде коңшу Казакстандан электр энергиясын импорттоп алып келебиз. Бирок быйыл сүйлөшүүлөр натыйжалуу болбой жатат. Ошого байланыштуу электр энергия тартыш убакытта сүйлөшүүлөрдү бекемдөө керек. Казактар бербей жатабы? Орустарга чык, Евразиясынын мүчөсүбүз. Казактардын территориясынан өткөн линия бар 1700-дүк. Билесиң? Транзит. Россияда эртеге жазда дагы арзандайт. Алардан алдыкпы? Улуттук ошол Казак Республикасынын 500-дүгү менен тартып келсе болот бул жака, акчасын төлөп коюп. Электр энергиясына болгон таңкыстыкты жоюу боюнча бир катар инвесторлор келип өз сунуштарын беришкен. Бирок өз убагында колдоо таппаган соң натыйжа чыкпай калган. Азыр биздин ички, например, инвесторлор күтүп атышат. Бизге түзбөйсүңөр, шарт түзүп бербейсиңер, салалды атат. 30 мегаваттка чейин. 30тан ашкандары да бар, биз салал дегендер бар. Биз темселеп Казакстандан ар кимден зависимый болуп электр энергия сурап жүрөбүз импортко, например. Өзүбүздүкү салынбай турат. Алар айткан 10 миллион, 20 миллиондон эле бөлүп бергиле биз эмени Верхний каскадты бассейндерин акырындап куруп атып эле бүтүп коебуз өзүбүз деп айткан. Билесиңер өзүңөр. Камбара таатында бирди де салып коймок, эмгичеч өкмөт гарант болуп туруп, тыйынын жакшылап төлөп берип, соцфондун чечип бергенде, мына бүгүнкү күндө дагы өкмөт чиеленип атасыңар.
соцфондко карыз кылып, пениясын туудуруп, акчаны вовремя бербей, анан кийин ал организацияны банкрот кылып барып атасыңар. Жыйын соңунда комитет мүчөлөрү бир катар сунуштарды айтып, өкмөттүн аткаруусуна жолдоду. Парламент Кыргызстан менен Кореянын ортосундагы келишимге ылайык мыйзамдарга киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү биринчи окууда карады. Ратификациялык долбоордо соттолгон адамдарды өткөрүп берүү жана жазык иштери боюнча аларга өз укуктук жардам көрсөтүү мерчемделүүдө. Башкы прокурордун орун басары Турузбек Ишеналиев Кыргызстан менен Кореянын ортосундагы укуктук базаны түзүү жана эл аралык мамилени кеңейтүү максатында соттолгон адамдарды өткөрүп берүү багытындагы иштелип чыккан долбоор туурасында билдирди. Корея Республикасынын элчилигинде консулдук каттоодо кыргызстандыктардын саны 2287 жаран турат. Депутат Бакирдин Субанбеков Кореяда жашаган кыргызстандыктардын арасында соттолгондор тууралуу сурады. Бүгүнкү күндө Корея Республикасында 6000 кыргыздын жараны иштеп атат деп. Ошолордун ичинде соттолгону барбы? Корея Республикасынын кылмыш жоопкерчилигине Кыргыз Республикасынын 2 жараны Кореядан жоопко тартылып жатат азыркы күндө. Талкууда эл өкүлү Сирия мамлекети менен ушундай келишим бар жок экенине кызыкты. Анткени өлкөдөн баргандардын абалын тактагандар жок эсе. Ал эми коңшу мамлекеттер өз жарандарын чыгарып кетишүүдө. Коңшу мамлекеттер өз жарандарын Сириядан алып келген. Бүгүнкү күнгө чейин Кыргыз Республикасынан бир жаран алып келинген жок да. Ушул тууралуу иш уже 20-жылы башталат, 20-жылы алып келебиз деген мага сөзүн берген болчу да. Мына 21-жыл келип жатат, бирок эч кандай жылыш жок да. Учурда Кыргызстандын 2000ден ашуун жараны чет жерде камалган. Алардын 1500 Орусияда, 300гө жакыны Казакстанда, дагы бир нечеси коңшу мамлекеттердин абактарында отурушат. Geçele bir jarandын туугандар кайрылышканда биздин жараныбыз начар кулак уккан жараныбыз ал Россияда камалып азыр соттолгон. Статьясы болсо бул экстремисттик материалдарды интернетте таратуу боюнча статья менен камалган. Алар мындай суроону берип атышат да, ушул биздин жараныбызды биз бияка алып келе алабызбы экстрадиция кылып? Анын үчүн өзүнүн процедурасы бар. Алардын чыккан өкүмү биздин кылмыш жаза кодекске шайкеш келиш керек. Депутат мына ушундай эле жагдайды Россия менен дагы кеңири кароо керектигин белгиледи. Себеби Россияга акча табууга кетип, айрым себептерден улам камалып кеткендер толтура. Аларды Кыргызстандын абактарына которунуу механизмдерин иштеп чыгуу керектигин айтты. Силер мына Орусия менен көбүрөөк иштесеңер жакшы болот эле. Сиз айтып атпайсызбы азыр? Өкмөт төлөбүй чыгымдарын ким төлөйт деп. Мына Дастан Далабаевич абдан туура сурайт, анткени туугандар билбейт азыр. Прокуратура абдан бюрократиялык орган. Канча адамдардын туугандары Орусияда камалып жатат. Алар ошону Кыргызстанга көтөрүү боюнча башкы прокуратурага барса, силерге кириш абдан кыйын экен. 3 саат, 4 саат, мына биз депутаттар кат жазып атып, ушул маселени дагы мындай чече албайбыз. Маалымат жабык. Кантип алып келиш керек, жол жобосун билбейт туугандары. Ошого кичине ачык иштесеңер жакшы болот эле. Жыйынтыгында ратификациялык келишим биринчи окууда колдоо тапты. Женева келишимине кошулганда коюла турган талаптар бар. Ар бир жүк ташыган автоунаага кайда качан эмне кылганын аныктай турган жабдуулар коюлушу керек. Мындан тышкары жолдо жүргөндө сактоону талап кылган эрежелери да бар. 1970-жылдын 1-июлунда Женева шаарында түзүлгөн. Эл аралык автомобилдик ташууларды ишке ашыруучу транспорт каражаттарынын экипаждарынын иштөөсү боюнча Европа макулдашуусуна Кыргызстандын кошулуусу тууралуу мыйзамдын долбоору палатанын жыйынында биринчи окууда талкууга алынды. Аталган келишимдин айдоочуларга тийгизе турган пайда зыяны туурасында кеп болду. Европа макулдашуусуна Мыйзам долбоорунун башкы максаты эл аралык автомобилдик жүк ташууну Женева келишиминин эрежелерине ылайык жүргүзүү. Ички транспорт боюнча комитети тарабынан жол коопсуздугун жакшыртуу жана айдоочулардын эмгек жана эс алуу жалпы эрежелерин сактоо режимин түзүү үчүн иштелип чыккан. Деги эле автомобилдик жүк ташуу жагында көңүл бура турган маселелер арбын. Перевозкаларды жасаш үчүн сиздерден уруксат кагазын алышат. Ошонун мындай берүү тартибин өзгөртсөңүздөр болбойбу? Мына колунда деген мындай тастыктоочу мындай атайын накладнойлор болсо, ошондойлор болсо гана берсеңиздер болбойбу? А так фирмаларга онлайн берип коет экенсиздер. Ошо бойдон алар же аркасынан текшербейсиздер. Болуп атабы, иштеп атабы, а керек учурунда болбой калып атат.
Биз ошо электрондук негизге өтсөк, анан колдонулганына жараша берип турганга өтсөк, ошондой дефициттер жоюлат. Туура белгиледиңиз. Женева келишиминин түзүлгөнүнө 50 жыл болуптур. Бул келишимге кошулбай деле жүк ташып келгенибиз дагы чындык. 50 жыл болуптур, Анан 50 жыл кирбей эле жүргөнбүз. Азыр эмне бизге зарылчылык болду деп атам да, киргенгенде. Анда мурдагы эле башка эле келишимдин жоолору менен иштеп жүрө берсек болот эле да. Туура айтасыз. Бул кийинки учурда биз ЭСке кошулганда ЭС мамлекеттери дагы кирди. Алар дагы ошондой талаптарды коюп атат биздин кошулуубузду. Ошон үчүн биз буга барышыбыз керек. Келишимге кошулгандан кийин биздин авто жүк ташуучулар Россия Казакстанда жүрө албай кала турган кырдаалда жаралышы мүмкүн деген суроо жаралды. Казакстан менен Россиянын ЕАЭСтин территориясына жүрөбү, жүрбөй, ошого биякта деген коркунуч бар дейт да, жүрбөй калат депчи. Ошо эмне себептен деп жазылып атат биякта. Запрет кылып коюшу мүмкүн. Биз ошо талаптарды аткарбасак, келишимдеги талаптарды. Себеби алар мүчө мамлекеттерди алар аткарып атышат. Женева келишимине кошулганда коюла турган талаптар бар. Ар бир жүк ташыган автоунаага автоунаанын кайда качан эмне кылганын аныктай турган жабдуулар коюлушу керек. Мындан тышкары жолдо жүргөндө сактоону талап кылган эрежелер дагы бар. Эң негизгичи ушул айдоочуларга шарт түзүп бериш керек да. Бул коопсуздук, буга кирген менен биз аларга көп жерде мындай бөгөт коюп коебуз да. Ушул эле справкалар, ушул ар кандай нерселерди бияка кирип кеткенде алар аны ала албай калат убагындачы. Ушуга жооп берилетчи. Эл аралык жүк ташуучулардын ассоциациясы бар, АМАП деп коет. Ошол ассоциациядагы адамдар менен кеңешүү, сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Алар дагы буга барууга даяр, макулдуктарын беришти. Өздөрү дагы ошого суранып жатышат. Биз ошо 2 жылдык өткөл мезгилде бардык шарттарды түзүп беребиз. Айдоочуларга ылайык шарттарды түзүп берүү үчүн кандайдыр акча каражаттарын бөлүп берүүнүн мүмкүнчүлүгү кандай? Бюджетте отдельно атайын ушундай платформаларды санарип маселелерин чечүүгө 500 миллион каралган. Ошонун алкагында дагы транспорт министрлиги карап кетет. Мына ушундай талкуудан кийин мыйзам долбоору биринчи окууда жактырылды. Коопсуз шаар долбоору коопсуздукту камсыздайбы же айрымдардын чөнтөгүн кампайтып, айдоочулардан акча табуунун жолун издейби? Мындай пикирлерди талкуу учурунда депутаттар айтышты. Салыктык эмес кирешелер жөнүндө кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору экинчи окууда колдоо тапты. Ар тараптуу ачакей пикирлер кызуу талкуу жаратты. Кененирээк кийинки сюжетте. В целях реализации компонента «Безопасный город» проекта «Умный город» предлагается предусмотреть в статье 141 Кодекса о неналоговых доходах норму об освобождении от уплаты государственной пошлины органов внутренних дел по искам, связанных с наложением взыскания за нарушение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Коопсуз шаар долбоору 2019 жылдан бери иштеп баштады. Жалпы чогултулган каражат 1,5 миллиард болгон. Алсак иштин 64% аткарылган, 36% аткарылган эмес. Төлөбөгөндөрдүн себептерин депутат тактады. Иштегенден баштап канча штраф жазылды, канча бюджетке түштү, канча иш сотто каралып атат. Сотко кайсыл мамлекеттик орган катышып атат? 163.576 токтом чыгарылган. Бұл токтом чыгарылганын 1.403.467 токтом төлөндү. Бұл жалпы суммасы 1.527.330.540 сом төлөндү. Бұл 64,9% түзөт бүгүнкү учурда. Талкууда эл өкүлү мыйзамга сунушталып жаткан өзгөртүүдө карама каршылыктар бар экенин билдирди. Андыктан баш мыйзамда жазылгандай бардык жарандарга бирдей шарт түзүү керектигин эскертти. Эмне себеп менен анда жаран өкмөткө ошол эле ГРСке же ошол эле ГАИге сотко берсе, ал мамлекеттик пошлинаны төлөш керек. Конституцияда так эле жазылган да. Мыйзам чегинде, сот чегинде bizde hukukuz тең. Все, чекит. Запятая жоқ. Башка тамгалар жоқ. А бул мыйзам долбор теңсиздикке алып барып атат да. Мамлекетке бекер сотко бере берсе болот, жарандарга ушундай эле акчаны төлөш керек болот да. Эми туура эмес да өзү. Принцип бир болуш керек. Же бүт баары төлөйт, же төлөбөш керек.
Коопсуз шаар долбоору калктын коопсуздугун алдын алуубу же бизнеспи? Безопасный город бизнеспи? Бактыбек Сагындырович, бул безопасный город, бул биз бизнес деп эметпейбиз, бул биринчи коопсуздук деп. Кандайча коопсуз? Штраф алып акча чогултуп атасыңар да. Анын Ошол штрафтын ушул безопасный городдун ээси ким? Байкуш автомобилисттер, мен айтып келатам, сотко берсе утуп алат силерден. Себеп силер шарт түзүп берген жоксуңар айдоочуларга. Бүгүнкү күнгө проект башталгандан баштап бүгүнкү күнгө 1,5 миллиард акча чогулду. Ошол каражаттан мондай неконституционный норма алып келбей, ошолдон расщепление 15% алат экенсиңер. Ошонун эсебинен жана пошлиналарды бошотпой эле төлөп турсаңар болбойбу деп атам. Жетпейби ошолчу? Жыйынтыгында мыйзам долбоору экинчи окууда жактырылды. Ар бейшембиде боло турган аркыл маселелер сааты бул жолу да бир катар көйгөйлөрдү ачыкка чыгарды. Таза суу менен камсыз кылуу, сугат сууларынын тартыштыгы, жол оңдоо иштери, чек ара жана башка бир катар маселелер өкмөттүн дарегине багытталды. Гербен шаарын таза суу менен камсыз кылуу боюнча эч иш аткарылган жок. Бирок бөлүнгөн акчанын үстөк пайызы өсө баштаганы эмнеси? Кол коюлган 13 сентябрь 2019 жылы. Бирок азыркы убакка чейин эч кандай жумуш жүргүзүлгөн эмес. А бирок банк тараптан азыркы иштетилбеген каражаттар деп 0,5%га 15.000 еврога төлөйсүңөр деп атат. Бул түшпөгөн акчага кайсыл жактан кантип төлөнөт? Өкмөттү колдоп бердик, бирок төө ашуудагы эле карды тазалаганга жарабай жатат. МЧС тынбай айтты, что жакында болот, каржайт депчи. А эмне үчүн даярданышпайт? Эмне үчүн ошол жолду эрте барып, кумдарын алып барып даярдап, таң атпай ошол жерде туруш керек болчу да. Бул деген тартиптин жоктугу, башаламандык. Тартип болбосо ошондой башаламан болот. Эл азабын жейт. Бишкек шаарынын ат майданы талашка түшүп жатабы? Бишкек шаарындагы ипподром аккула боюнча маселе көтөрүлүп, вице-мэр айтып, ал жер футбольный поле кылабыз деп чыкты. Бул эмне себептен болуп атат? Кимдердин кызыкчылыгы менен болуп атат? Коңшулар менен тыгыз катнаштагы өткөрмө пункттар ары өтүп деле, бери өтүп деле акча төлөй бере турган болуп калыптыр. Чтобы пройти тест, 800 сом в Узбекистане они платят, и 1500 сом у нас в Кыргызстане платят. И это получается, чтобы пройти один раз таможню, почти 2500 сомов надо платить. Это очень накладно. Поэтому надо будет немедленно там соглашение составить, чтобы они признавали хотя бы справки другой страны. Чтобы дважды они за один и тот же анализ, чтобы дважды не сдавали. Депутат Рыскелди Момбеков Кумтөр боюнча түзүлгөн комиссия мурдагы комиссиянын эле иштеринин жыйынтыктарын карап койбой, башынан берки маалыматты карап чыгышы керек дейт. Ар бир комиссия ошол жакка киргенде мурунку комиссиянын ишин иликтемиш болуп эле жабаса, бул деген модага айланып кетти, бул деген соодага айланып кетти. Ошондуктан мен сизден суранам. 1992 жылдан баштап түзүлгөн өкмөттүн Кумтөр менен болгон келишимдердин толук копиясын бериңиз. Андан кийин канча жолу сүйлөшүүлөр болду, канча комиссия болду, кандай жыйынтыкка келди, эмне үчүн Кыргызстандын үлүшү 67-ден 26-га чыккан. Ушул боюнча толук маалымат берсек. Базаркоргон Сейдикум автожолу керектен чыгып бүттү. 18-19 жылдары ошол Базаркоргон Сейдикум жолун тейлеген ДЭУ канча акча ушул бюджеттен алды. И ошонун расход болгон жактарында берсинчи, себеби бизде дагы тоолуу жактар бар, Арслан Баб, Жайтерек деп. Грейдер бир да жүрбөйт да, бирок расход болгон бөлүнгөн КСМдериңер деле бир топ сумманы чапчыйт экен. Жазкы талаа иштери башталды, бирок үрөн, күйүүчү майлоочу майлардын наркы, сугат суулары менен камсыз кылуу жаатындагы иштер канааттандырбайт. Бул күйүүчү май, КСМ. Өкмөт ушул чынында жардам берем десе дыйкандарга, атайын бир квоталап, бир объемду билесиздер канча көлөм кетет. Дыйкандарга баасын түшүп берүү боюнча иш жасасаңыздар. Ош Испан автожолунун Ноокат районунун аймагынан өтүүчү 50 чакырымга чукул жолун калыбына келтирүү иштери эмнеге кечеңдеп жатат? Билбейм, республикабыздагы эң
жаман жол ошол жер болуп калды окшойт. Өткөнгө мүмкүнчүлүк жок. Ал өзү эл аралык трасса. Ошондуктан бир өзгөчө көңүл буруп, жообун берип койсоңуз. Жогорку кеңештин жыйынында Алмаз Акматов 5 жылдык мөөнөткө Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын аудиторунун кызмат ордуна шайланды. Талапкерди 62 депутат колдоп, жогорку кеңештин тиешелүү токтому кабыл алынды. Мамлекеттик сатып алуулар жана акционердик коомдорго тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү сунушталууда. Демилгечи депутаттардын бири Гүлшат Асылбаеванын ырастоосунда мыйзам долбоору мамлекеттик сатып алууларды текшерүү, контролдоонун сапатын жогорулатуу, ошондой эле аудитордук иш чөйрөсүн жөнгө салууга багытталган. Мындай мыйзам долбоору 3-окууда колдоо тапты. Бюджет жана финансы комитетинде согуштун жана куралдуу күчтөрдүн ардагерлери жана оруктун эмгекчилери тууралуу мыйзам долбоорго өзгөртүүлөрдү кийирүүнү бир добуштан колдоду. Ага ылайык согушта дайынсыз кеткен жоокерлердин сөөгү чет мамлекеттен табылып калса, анын тууган уруктары мамлекеттин эсебинен ал өлкөлөргө барып топурак салып келе алат. Улуу ата мекендик согушта дайынсыз болгон кыргызстандык жоокерлердин саны так эмес. Айрым маалыматтарга караганда 50-60 миңдей. Ушул күндөрдө белгисиз болгон жоокерлердин кээ бирлеринин сөөктөрү табылып калууда. Алардын дайыны Германия, Орусия, Белоруссия сындуу өлкөлөрдөн чыгып, кабар келген менен бул жактагы туугандары топурак салып келе албай калууда. Баатырлардын балдары аталарынын күмбөзүнө барып көрүп келүүсү мамлекеттин эсебинен болушу кажет дейт демилгечи депутат. И данный законопроект, он направлен на то, чтобы со стороны государства вернуть дань справедливости тем людям, которые боролись за него, которые сложили свои головы. Каждый год поисковые отряды по местам сражений находят захоронения ранее без вести пропавших солдат Великой Отечественной войны, устанавливают личности, работают со странами бывшего Советского Союза, передают эту информацию, находят людей и возвращают возможность близким поехать поклониться останкам, прочитать молитву или Коран и просто сказать: здесь мой прадед, здесь мой дед, рассказать внукам о славной истории своей семьи. Это, мне кажется, очень важно с точки зрения защиты государственных интересов и воспитания ценностей, воспитания духовно-патриотического для страны. Чынында бул мыйзам долбоору 10 жылдан бери сунушталып, бирок миллиардтаган сом чыгым болот деген жүйө менен өкмөт колдобой келген. Демилгенин авторлары дайынсыз кеткен 60 миң жоокердин саналуусу гана табыларын айтып, көп каражат кетпейт деп түшүндүрдү. Мекен үчүн курман болгон ата-бабалардын алдында карыз экенибиз унутулган жок. Депутаттар мыйзам долбоорун колдоп берди. Бул үчүн Эрдик Подвиг коомдук фондунун төрагасы Каныбек Мырзаканов ыраазылык билдирди. Кыргызстандын, кыргыз элинин жеңишке кошкон салымы абдан чоң. Мына силер бүгүн берде балдары, же болбосо неберелер отурасыңар. Мына бүгүн силер колдоп берген бул чоң ич, бул дагы салым. 22 февралда мыйзам долбоору колдоо таап, мекенди коргогон баатырлардын урпактары үчүн эң сонун майрамдык белек болду. Көрсөтүүнү жагымдуу кабарлар менен жыйынтыктайбыз. Эми мындан ары жогорку кеңештин фракция комитет жыйындары да түз чагылдырыла баштайт. Тагыраагы жогорку кеңештин 2021 жылга чейинки өнүгүү стратегиясы онлайн отурум долбоорунун алкагында парламент имаратынын 2 залына орнотулган камералар расмий ишке киргизилди. Иш чарага Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги программалык кеңсесинин башчысы Пьер фон Аркс менен жогорку кеңештин аппарат жетекчиси Алмазбек Сабырбеков катышты. Эскерте кетсек, буга чейин жогорку кеңештин жалпы жыйындары гана түз чагылдырылып келген болсо, мындан ары кошумча 2 залдагы отурумдарда түз көрсөтүлүп турмакчы. Фракция тармактык комитет депутаттык комиссиялардын жыйындары өткөн аталган 2 залга камера орнотуу үчүн Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги программалык кеңсеси көмөк көрсөтүп 60 миң евро өлчөмүндө каражат бөлгөн. Всегда сможем найти точки соприкосновения, и все, что не делается, будем делать во благо демократии, в целях демократии, во благо народа Кыргызстана. Очень большое спасибо. Еще раз благодарю за помощь и будем искренне надеяться на продолжение тесного сотрудничества.
Сиздер Жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдаган көрсөтүүнү көрө алдыңыздар. Программаны мен Жылдыз Жолдошбаева алып бардым. Жаңылыктардын жана мыйзамдардын толук топтому биздин Кеңеш KG сайтында жайгаштырылган. Ошондой эле сиздерди парламент радиосун угуп, Facebook, YouTube баракчабызга жазылууга чакырабыз. Саламатта болуңуздар.